Мындагы көрүнүш Тоң районунун Бөкөнбаев айылындагы Борбордук көчөдө орун алат. Мындагы көрүнүк жарнактардын дээрлик басымдуусу орус тилинде жайгаштырылып, кыргыз тили көңүл сыртында калууда. Буга дейер облустун аймактарында бир канча ирет атайын текшерүү иштери жүргүзүлүп, эне тилге басым жасоо аракеттери көрүлгөнү менен ал дагы деле тыянак бербеген өңдө. Кыргыз тилин колдоо боюнча көрүнүк жарнактарды кыргыз тилинде талап кылып чыгып кыдыруу иштерин жүргүзүп жүрөбүз. Азыркы учурда аябай жанагындай орусча жазылып, чет элдиктер жазылган магазиндерге эскертүү билдирүүлөрдү берип жатабыз. Эскирген көрүнүк жарнактарды жана чектен ашып кеткен вывесканын баарын жергиликтүү бийлик менен, айыл өкмөтүнүн трактору менен алдыруу иштерин жүргүзүп жатабыз. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамына ылайык бардык көрүнүк жарнактар кыргыз тилинде жазылышы шарт. Ал эми башка тилдер кошумча гана колдонулушу мүмкүн. Тил улуттун жүзү. Андыктан ар бир жарандын милдети мамлекеттик тилди урматтоо жана жайылтуу. Биз дагы элдерге кайрылып кетет элек. Ошо ар бир дүкөндүн алдында биринчи кыргыз тилинде, андан кийин орус тилинде жазып берсеңиздер жакшы болмок эле. Азыр ошо мамлекеттик тил кыргыз тил болгондуктан өзүбүз тилибизди колдоп бактайлы демекчимин. Президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиялардын түзүмү өлкөнүн бардык аймактарында бар. Ошол себептен комиссия мүчөлөрү тарабынан өз үйүндө өгөйлөнгөн кыргыз тилди жайылтып, мамлекеттик тил мыйзамынын талаптарына жооп бербеген көрүнүк жарнактарды иретке келтирүү талабы күч. Гүлбарчын Молдоева, Данияр Акунов, Ысык көл жаңылыктары, Тоң району.